Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан, берүүнү мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Кыргыз журналистикасынын азыркы абалы деген темадагы дебатты баштайлы. Биз менен Аскер Сакыбаева журналист, Руслан Ахматбек эксперт, Нурдин Дүйшүнбеков журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы жана Нурбек Сыдыков Медиа Полиси институтунун юристи. Саламатсыздарбы? 7 ноябрь кыргыз журналисттердин кесиптик майрамы. Бул майрам маалымат жана басма сөз күнү деп аталат. Быйыл ошо кыргыз басма сөзүнө жана кыргыз журналистикасына 99 жыл болду. Негизи ушу биз 99 жыл деп айтып келген менен биз ушу акыркы 30 жылдык аралыкта алсак болот. Анткени биз ушул жылдын аралыгында кандай трансформациядан өттү кыргыз журналистикасы, азыр кандай абалга келди жана келечеги кандай болот, ушул жөнүндө биз талкуу кылсак. Аскер эже, сиз айтып кетсеңиз, негизи кыргыз журналистикасынын абалы азыркы учурда кандай? Эми азыркы учурдагы абалы начар деп айтпайт элем, жакшы эле. Бирок сен айткандай абдан чоң трансформациядан өттүк. Мына биз, менин муунум ошол гезиттен баштап, интернеттен дайын жок кезде, мындан 32 жыл мурда мен ошо гезиттен баштап иштедик. Кантип чыгып, ошол кездеги техника, технологиялар, анан заман алмашып бат эле өзгөрдү. Илгери ошо мен жаш кезде сабаттуу жазганга, туура сүйлөм курганга, туура сүйлөп, туура журналисттик материалдарды жазганга абдан чоң маани берчү элек да. Азыр замандын өтүшү менен технологиялар өнүгүп, баягы технологиянын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга көп маани берилип, мындай сабаттуулук артта калып калгандай таасир дебейин, эми ошону күнүгө көрүп атабыз да. Азыркы жаш журналистти мен кантип көрүп атам? Азыркы жаш журналист мультимедиалуу журналист дейли. Ал өзүнүн колунда бардык аппараты бар. Өзү видео тартат, өзү ошол жерден эле, турган жерден монтаждай алат. Ошол эле видеого кайра өзү текст жазат, башка тилде болсо ошол жерден эле которуп, бардык материалды ошол бир колдон чыгарып, азыркы массалык маалымат каражаттарынын талабын толук канааттандырып атат да. Ошол эле учурда ошо технологияларга абдан чоң көңүл бургандыктан сабаттуулук, кыргыз тилин, нукура кыргыз тилин мындай бай лексикасын толук пайдалануу, кызыктуу кылып жазуу ушундай артта калып калгандай. Негедир ошо журналистиканын тили, лексикону айрыкча акыркы кезде абдан чектелүү, көбүнчөсү күнүмдүк окуялар абдан көп биздин Кыргызстанда. Ушунчалык көп болгондуктан үлгүрбөй калат да. Илгери ошол жаңылыкты эмне, кайда, качан деген суроонун тегерегинде эле бир 2-3 абзац менен эле бүтүрчү жаңылыкчы. Азыр андайга да үлгүрбөйт. Бир эле суроого чала була жооп берип, ушундай үлгүрүп калган заман. Себеби азыр ар бир адамдын колунда чөнтөк телефону турат. Ар бир адам журналист эле эмес, ар бир адам өзү жаңылык жаратуучу жана таратуучу болуп калды да. Ошон үчүн бир чети ошол менен баягы журналисттик кесиптин мындай универсалдуу экендигин, ага сөзсүз эле 5 жыл университетте окубай, шык жөндөмдүү адам өзү өздөштүрүп кете ала тургандыгын, керек болсо айрым учурда ушу кесипкөй журналисттер көрбөгөн, байкабаган нерсени жөнөкөй катардагы адам байкап, ошол нерсени мындай коомчулукка абдан кызыктуу кылып, абдан резонанстуу кылып алып чыга турган учурлар болуп калгандыгын көрүп атабыз да. Мына башка жаңы блогерлер деген, интернет аркылуу гана таанылган, интернет менен гана иштеген, интернет аркылуу оокат жүргүзгөн өзүнчө бир калың катмар пайда болду. Азыр жаңы башталды деп айта албайбыз биз. Азыр ушу Кыргызстанда деле ошол жалаң интернет менен иштеген абдан калың катмар пайда болду. Бул абдан жакшы. Мен азыркы жаштарга, жаш журналисттерге абдан суктанам.
эч бир мындай кандайдыр бир калыпка салуусуз бардыгы эркин, кандайдыр бир таңууланган идеология жок. Өз каалагандай иштеп, өзүнүн айтам деген оюн айтып, жасайм дегенин жасап, аны ишке ашырыш үчүн колунда бардык техникасы турат. Мен азыркы жаштарга абдан суктанам чындыгында. Руслан агай, сиз айтып кетсеңиз, негизи бизде Кыргызстанда күчтүү журналистика деп айтылып келет да. Анткени мына канча 1-2 жыл болду Баткендеги Баткендеги болгон окуядан кийин массалык маалымат каражаттар биздин Кыргызстандын аябай жакшы иштеп, ушул Россиянын да, Тажикстандын да маалыматтык согуштунда биз тарапка бурганга аракет кылды. Анткени эң башында маалыматтык согушта ошол тарап, Тажикстан тарабы утуп келе жатканда, биз чын эле бүт журналисттер жапа тырмак болуп бардыгыбыз биригип, биз чын эле ошо маалыматтык согушту бурганга аракет кылдык баарыбыз. Эч кимге доомат кылбай эле, эч кимге догурунбай эле, баарыбыз өзүбүздүн болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү салып негизи иштеп бердик Кыргызстаныбызга. Ошондо көбүнчө айтышты да, Казакстан журналисттери суктанды. Чын эле бул кыргыз журналисттери деген аябай кыйын экен. Тажиктердин өзүлөрүнүн журналисттери бизге да айтышты да, чын эле силер кандай ушундай кылып бир жуманын ичинде эле ушу башкача буруп ийдиңер депчи. Анан ошондо бардыгы биздин кыргыз журналистикасына баа берди да. Бул күчтүү журналистика экен. Кыргызстандын журналисттери аябай мындай көп тармактуу журналистика экен. Бул иликтөөсү да бар экен, факт-чеки да бар экен. Бардыгы өнүккөн журналистика экен деп бизге баа беришти журналисттер өзүлөр. Бирок мунун баары бир күндө болгон жок да. Журналисттер кандай күчтүү болду? Кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн биздин журналисттери ушундай күчтүү болду? Бул мамлекеттик органдардын жардамы мененби? Же азыр трендке айланбады журналисттердин баарын йырлык илип эле булар деген бузуклар, булар деген батыштын идеологиясы менен жашап келди деп, же ошолор жардам бердиби? Же эл өзү колдоп кеттиби? Эмне үчүн кандай ушундай болуп, кандай ушундай жагдай түзүлдү биздин журналистиканы, журналисттерди күчтүү кылганга? Саламатсыңарбы? Мен ушудан пайдаланып баягы кесиптик майрам менен бардык журналисттерди дагы куттуктайм. Эми сиздин сурооңузга бул сиз айткандай бир күндө эле пайда болуп калган жок да. Эми бул баягы биз эгемендүү болгонубуз мына 32 жыл ошол убактан бери, эгемендүүлүктөн бери калыптанып келген бир маданияттын. Бул маданият эмнеге жараша калыптанган? Демократиялык баалуулуктар бизге дайыма. Биз эми салыштырмалуу чөлкөмдөгү башка өлкөлөргө караганда демократиялык өлкө болчубуз, эркин өлкөбүз. Ошол эркиндиктин үзүрү. Биз ошол эркиндиктин үзүрүн ошондой кыйчалыш, ошондой оор сыноого дуушар болгондо ошонун үзүрүн көрдүк да. Мен эсимде, мисалы ошол Баткен окуясында баягы сиз айткандай жана элдин үнүнү, өлкөбүздүн үнүнү дүйнөлүк коомчулукка жеткириш үчүн муну бир муктаждык катары көргөнүбүз эле өзү чоң иш да. Себеби дегенде баягы биз кагылышып аткан тарапта биз канчалык баягы зыянга учурап атканыбызды, курмандыктар болуп атканын, жапа чегип атканыбызды биринчи дүйнөгө жеткирсек, биз утушка ээ болорубузду түшүндүк. Ошондо мисалы мен дагы көп эле биздин мекендештерди жардам берип атканда мен аябай бир нерсеге таң калдым да. Которуп берип атабыз, анан бир команда түзүп алдык, кичинекей команда. Анан бир ишкер чалды. Байке дейт. Биз жактан эмне керек? Мен кааласаңар силерге каалаганча компьютер, каалагандай кылып инфраструктураны түзүп, журналисттерди, котормочулардын баарын тамак менен канча күн керек болсо, ошончо мен камсыз кылып бере алам. Даже керек болсо дейт, аларды алып келип кетип, биз ушуга даярбыз. Биз которо албайбыз, биз жаза албайбыз, бирок ушулардын баарын биз жасап бере алабыз деди. Бул эми элдин ынтымагы да, баягы жарандык коомдун бизде кайдыгер болгон баягы эркинге умтулган элдин мындай ошол маданияттын калыптанып калганда биз ошону көрдүк. Азыр биз тилекке каршы аны менен күрөшүп атабыз, мындай мынтып калып элечи, бат элечи. Эми ал ошол нерсе, мисалы мен баягы өспүрүм кезинде ошо СССР кыйрап аткан өспүрүм болчумун. Ошол кезде биринчи чыгып аткан жанагы гезиттердин баары эсимде да, жана Свободный город, кийин Республика, Асабан аскери иштеген, ошолордун баары, ошолор түптөгөн жолду, ошол салган чегирди мындай улантып кетти да. Анан журналисттер бизде чын эле сөз эркиндиги институту калыптанды.
журналисттер чын эле бизди тамашалап койшот го, жалгыз жакшы иштеген бийлик депчи. 4-чү бийлик катары өлкөбүздө жалгыз жакшы иштеген бийлик болгонун далилдедик. 3 революция болду, кайра кайттык эмеге. Бирок ошол кезде азыркы келген абалыбызда тилекке каршы биз азыр ушундай бир өлкөгө айландык, айтылбаган нерсе чечилбейт. Муну ким айтып атат? Журналисттер айтып атат. Муну эмненин үзүрү? Сиз айткан сөз эркиндигинин үзүрү. Биз муну аябай балким ушул эгемендүүлүгүбүздү балким каражат коротпой, ашыкча чыгым кылбай мындай калыптанып калган бир институт катары, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошкон институт катары мындан ары сактап алып кетишибиз керек болчу. Мындайча айтканда өлкөбүздө түзүлгөн чөйрө ушуга аябай жардам берди. Айрым учурларда буга бийлик деле жардам берди. Мына сөзсүз революциядан кийин жаңы келген бийлик эмнени декларация кылат? Сөз эркиндиги. Мен куугунтук кылбайбыз, журналисттерге жардам беребиз, иликтөөлөргө жардам беребиз дейт. Белгилүү бир убакыттан кийин баягы бийлик бекемдеп калгандай муну унутуп калышат да. Ар келген бийлик ошондой болду. Ар келген президент тилекке каршы бизде баягы сөз эркиндиги менен күрөшүп өттү да. Роза Сахновнадан башкасынын баары. Ошол нерседен биз отуруп деле сиздин берген сурооңузду отуруп деле коом катары деле талкуулаган жокпуз биз. Мына 32 жыл, 99 жыл дедиңизби? 99. Бүгүнкү күндө кыргыз журналистиканын артыкчылыгы, кемчилиги деп деле бир талкуулап койсок, мындай жарашмак экен. Өзүбүз үчүн, келечек муундар үчүн деле бир топ сабак чыкмак экен да. Ошон үчүн бул жалпы элдин, жарандык коомдун калыптанып калган биздин демократиялык жетишкендиктердин, биздин жанагы өз алдынча оокат кылабыз, эркин болобуз деген умтулуунун үзүрү бүгүнкү күндө Кыргызстандын журналистикасы артыкчылыгы, кемчилиги менен да. Рахмат. Нурдин мырза, сизге да ушундай суроо берет элем. Журналист кандай күчтүү болуп калды? Кандай шарттар менен ал ушундай деңгээлге жетти? Балким ушу азыр Руслан мырза айткандай, буга бир нече себептер болду. Эң негизгиси бул биздин күрөш деп атпайбы? Күрөш, эркиндик үчүн күрөш эң башынан бери. Же болбосо бул өзүнчө мындай өтүп кеткен тармак болуп атпайбы? Мындай тармакта өзүнчө тармак бул, мамлекетке тиешеси жок. Же болбосо башка органдарга тиешеси жок, бул өзүнчө өзү менен өзү өнүккөн структура болуп атат да. Бул институт деп сиз айттыңыз, институт, сөз эркиндиги институту болуп атат да. Бул эң мындай кызыктуу, мындай орундуу суроо бердиңиз. Негизи баягы бизде коомдо эки мындай күрөшүп турган көз караш бар да. Саясатты мисалга алсак, жакшы лидер келсе оңолуп кетебиз деген көз караш. Ошол эле убакта жогорку кеңеш, өкмөт, соттор жакшы иштесе, институттар жакшы иштесе, ошондо туруктуу өнүгүү болот деген көз караш. Бул жерде да так ушундай. Бул убагында 90 жылдары бир эле убакта баягы чогуу турган чоң мамлекет жок болду. Биз өз алдынча болуп калдык. Бул бир. Идеология жок болду. Бул бир эле убакта болуп аткан. Анан социалдык, экономикалык түзүлүш толугу менен өзгөрдү. Ошол кезде жөнөкөй бир керектүү буюмду таба алчу эмес киши. Айылдарда улпак жегенге чейин жетип калган. Ошондой убакта журналисттер эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, жөн эле угуп алган башка өлкөлөрдө мындай экен деген көргөн да жок. Угушу менен куруп баштады, биринчи жумушун баштады. Ошондо бул мындай адамдардан мындай көз каранды болгон учурда бардык тармактарда, ошонун ичинде журналистикада дагы. Ошондо Кыргыздын мындай эме деп айтышат, легендарлуу парламент. Мен айтат элем, легендарлуу журналистиканын заманы болгон да, ошол 90 жылдарда. Ошол кездеги лидерлер чыгып, биринчи редактор, биринчи публицист, биринчи аналитик, ушулардын баары ошондо түзүлүп баштаган. Мектеп болуп, редакциялар ошонун ролун аткарып берди. Ошол эле асабадан канча журналисттер чыкты. 1 муун эмес, 2-3 муунду жаратканга жетишти. Ошол балдардын айрым башка редакцияларга барып, ошол жерде башкы редактор болуп, тиякта үйрөнгөн нерсени биякта өздөштүрүп, көрсөтүп, үйрөтүп, ошол
3-4 булак болгон убагында жана Кыргызстанда Комсомольская правда, Вечерний Бишкек, Асаба жана ушундай эмелер ошо биринчи баскыч ошол болду. Кийин мына бүгүнкү биз салыштырып атпайбызбы Тажикстан менен. Тажикстандын журналисттери алар таптакыр башка системада иштейт. Алар буйрук менен анын мисалы жазган материалын редакторуна көрсөтөт, редактор дагы андан өйдөкү чиновниктерге чейин көрсөтүп чыгат, анан барып туруп чыгарат. Анан биздин журналисттер өзү алдынча иштеп, өзү кызыктуу окуя экен, ошону кандай бериш керек, арасынан катада кетет, катадан үйрөнөт, такшалат. Анан ушинтип барып биздин журналисттер өз алдынча эгемендүү, мындай көз карандысыз журналистика ушундай менен күч болду. Анан азыркы мына бүгүнкү күндө ошол ролду аткарып аткан мына Клопту жаап коюшту. Клоп деген кандай мектеп? Чынын айтканда, болгондо да жаңы жаш эмелерди, аларда туруктуу состав да жок. Алар жаңы журналистикадан кабары жок балдар кыздарды алып туруп, үйрөтүп, жолго салып, ошо сайтында ошолордун чыгарган контентин чалдырып атышты. Кийин дагы набор кылат, дагы эметип атат. Демек ушуну менен биз күчтүү болуп алдык. Бул болгондо дагы коллегам айткандай бир тыйын мамлекет тарабынан жардам албай туруп, эч жардамы жок, өз алдынча өзүнүн баягы тиричилигин дагы контенттин дагы бүт баарын өзүнө алып, өзүнүн мойнуна алып, ошону жаратып келишти. Азыр бүгүнкү күндө ушундай институт бизде түзүлүп калды. Биз баягы өнүгүү деп коебуз го. Өнүгүү деген ал бир эле мамлекеттик башкаруудан турбайт, президенттен турбайт. Ал деген ар бир тармакта ооруканалар, медиктер, бул жакта баягы эмелер, билим берүү, ар бир эмеде институттар түзүлгөндөн кийин анан барып туруп өнүгөт. Ошондо бүгүнкү күндө Кыргызстанда мына үзгүлтүксүз туура айтып атышат. 4-чү бийлик баарынан жакшы иштеп аткан бийлик. Анткени үзгүлтүксүз, профессионалдуу, туруктуу, көз карандысыз, калыс. Ошону сактап, ошону алып кетип атат. Анан ушундай түзүлүп калган институтту мындай бутун тосуп, мен түшүнүп атам, айрым чиновниктерге, мүмкүн айрым бизнесмендерге жакпашы мүмкүн, сын пикир, ачыктыкка алып чыккан эмелер. Мисалы, биз айтып аткан көмүскө экономика деп жүрдү эле. Мына биздин журналисттер ошону көрсөтүп келатат. Аны мойнуна албай келди эле, бирок мына азыркы өкмөт ошонун баарын алып чыгып аткан үчүн бюджет өсүп атат. Болбосо каяктан түшүп атат мына өсүп атканы? Демек, ошол көмүскө экономика бар экенин кайра далилдеп чыгып атпайбы? Кумтөрдү сындап атты эле. Кумтөрдүн туура эмес экен, Кыргызстанга Кыргызстан эмесине кызыкчылыгына каршы экенин мамлекет өзү мойнуна албады. Демек, бүгүнкү күндө мисалы айтып аткан нерселер дагы журналисттер көтөрүп аткан маселелерди эртең далилденип чыгат. Мына ошону убакыт көрсөтөт. Ошон үчүн ошону туура түшүнүп, бир эле өзүнүн мындай жеке кызыкчылыгы менен карабастан мамлекеттик көз карашта караса туура болот деп ойлойм да. Мындай туруктуу, күчтүү тармакты эч качан алсыратпаш керек. Биз бул Кыргызстандын артыкчылыгы. Кандай ситуацияда бул? Тынч убакта же былтыркыдай жана Баткенде болуп аткан окуяларда дагы ошону көрсөтө алат, салым кошо алат. Рахмат. Нурбек мырза, сиз айтып кетсеңиз, азыр айтып атпайбы ушундай туруктуу институтту жана туруктуу тармакты алсыратпаш керек деп. Бирок сиз ушу канча жыл болду журналисттерди коргоп келе жатасыздар. Анан ушундай сиздин жумушуңуз бар болгону жакшы, бирок аябай көп болуп атпайбы жумушуңуз? Силерге кайрылган журналисттер, ЖМКлар көбөйүп атпайбы? Силер кээ бирде айтып атасыңар, мен такыр бошобой атам, колум такыр бошобой атат, эчтекеге жете албай атам деп атпайсызбы? Бирок бул журналистикага карата чоң сокку болуп атпайбы? Ошол эле кездечи, анткени куугунтук күчөп атат. Же күчөбөй элеби? Орчундуу суроо бердиңиз. Азыр мындай айтып келсек, журналистика бул бүгүнкү абалы, бүгүнкү мындай жетишкендиги чынында бул баягы жылдап ар кайсы бир
ошол эле кезде баягы эркиндик болгону менен көп сыноолордон өттү. Туура айтып атат Нурдин мырза, бул жерден бир учурда журналисттер мамлекеттик камсыздоонон алыс калып, өздөрү менен өздөрү болуп, андан кийин өздөрү мындай иштеп баштагандан кийин дагы доо арыздар келип, Акаевдин бийлиги учурунда камакка чейин барып, ал дагы болгон да. Анан кийин кийинки бийлик келди, ал учурда дагы көп жоготуулар болду, анда дагы бир куугунтуктар болду. Белгилей кетсек, Геннадий Павлюк журналист дагы араңыздардан жоготтуңуздар. Ошого окшогон көп сыноолор ушул бүгүнкү күнгө алып келип, анан журналисттер ошого туруштук берип келип, бул да бир өзүнчө бир жетишкендик болду да. Анан кийин бүгүнкү күнгө келгенде, эгерде биз дагы баягы мониторинг кылып карап жүргөн коомдук фонду, Медиаполис институту буга чейинки доо арыздар ушул жарандык процесстер менен болуп чектелип көбүнчө калса, азыркы учурда көп процесстер ушул кылмыш ишине айланып кетип атат. Орчунда проткон. Кылмыш иши ушул Next TV боюнча кылмыш иши болду, Азаттык медиа боюнча да кылмыш иши, ошол кылмыш иши козголуп, анын ичинде ушул банк счетторунда арестке койгонго жетишти. Клуб медианын дагы иши, кылмыш иши козголуп, иши бар экен 2021-жылдан бери. Ошого байланыштуу бул бир мындай айтат элем да, эми журналисттер, күчтүү журналисттер керек. Бул эгерде азыр биз журналисттерди мындай, бул творческий адамдар да, анан кийин куугунтуктук башталса, булар деле жашагысы келет, булар деле башка бир чөйрөгө кеткиси келет, булар деле аны көргүсү келбейт. Анан алсырай баштайт дагы бул система. Анан баар жок мамлекеттүүлүк өзү эле мындай алсырайт да. Себеби дегенде бир тараптуу маалымат бул бир маңкурттукка дагы алып келет да. Бир себеби дегенде адамдар ар кайсыл жактан, ар кайсы тараптан маалыматты алып туруп, анан кийин бул маалымат туура экен, же болбосо буну териштириш керек экен деп туруп, анан кийин ошол конституцияда көрсөтүлгөн маалыматка болгон укукту ошол алып, ошол жердеги журналисттер, массалык маалымат каражаттар бул өзүнчө бир мост бийлик менен, анан кийин ушул элдин ортосундагы көпүрө. Анан бул көпүрөнү азыр бузуп, мындай бир неме кылса, анда көптөгөн бир кыйынчылыкка кайтара алып келиши мүмкүн да. Себеби дегенде эми баары азыр билишет, Кыргызстан ушул Орто Азияда башка өлкөлөргө караганда эркин сүйлөй алат, эркиндик бар деп неме кылып атты эле. Эми азыр индекстерден артка калып атабыз, бирок ошентсе дагы азыр деле кеч эмес. Бирок ушул келе жаткан, ушул каралып жаткан мыйзам долбоорлору, ушул кылмыш иштер, жарандык процесстер, анын чыгарган чечимдери, ошолордун анализдеп көрсөк, мындай соттор кээ бирки учурда ушул туура эмес экенин билип, мисалы ошол ЛТР менен политклиника соттошуп, азыр маалымат жалган деп мындай неме кылып атат. Эми макул, маалымат баягы неме болсун, спорный болсун, мисалы Вечерний Бишкек менен Кактустун ортосундагы вопростор мындай бир талаш тартыш болсун, бирок мисалы моралдык зыянды сурап атышат да. Моралдык зыянды сурап атат дагы. Миллиондоп дебесизби? Миллиондоп. Ошол эле кезде биз айтып атабыз сотторго, моралдык зыян бул адамга караштуу физикалык жарандар баягы нравалык мындай бир кыйынчылыктарга дуушар болгон ичинде ошол моралдык зыян өндүрүлүш керек депчи. Анан жарандык кодексте да ошондой көрсөтүлгөн да. Ошого карабай мурунтан бери моралдык зыян
юридикалык жакка өндүрүлүп берген эмес, эми бүгүнкү күндө ошондой да практика башталды. Моралдык зыян Вечерний Бишкек гезитине өндүрүлүп берип, анан биз сурап атабыз, бул юридикалык жак болсо кантип моралдык зыян өндүрүлүш мүмкүн депчи. Анан болбой эле ушул экинчи инстанцияга чейин ушундай жетип, азыр бизге мындай укуктук талаада дагы кандай бир мындай түшүнбөстүктөр болуп атат да. Рахмат. Ушул эле суроону мен дагы башкача берейин силерге. Силер азыр айтып кетпедиңерби, борбор Азиядагы жана башка мурдагы советтик өлкөлөргө салыштырганда Кыргызстанда сөз эркиндигинин жогору деп бийлик дайыма сөз эркиндиги бийик деп мындай жогору турат деп бийлик дайыма бизге мындай айтып келет да. Бир жака барбасаң эле сөз эркиндиги бар, эмне эле сүйлөп атасыңар, силер куугунтукту албай элесиңер, сөз эркиндиги турат, силерге эч ким тийишкени жок деп атат. Анан азыр мен ушу кечээ эле тегерек стөлөттү спикер, жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакеев, өзү да журналист, мурунку журналист, бирок мурунку деп айтпайм, балким спикерден кеткенден кийин кайра журналистикага келеттир. Өзү журналист болуп туруп, ал кечээ мынтип айтып атат да. Берип койсок, ушу цитатасын, парламент төрагасы Нурланбек Шакеев мындай дейт: бизде сөз эркиндиги көп болгону менен жоопкерчилик жагы кейиштүү. Айрыкча мамлекеттик же жеке тармактын адамы болобу, алардын аброюна шек келтирип, жалган такталган маалымат таратуу адат болуп калган. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолукканда сурасам, алар фейк, жалган маалымат таратуу жаатында күчтүү чаралар бар дейт. Бизде ушул жагын тартипке салалы десек, нааразылыктар менен коштолот деп спикер айтып атат да. Ушул жерде биз айтып атпайбызбы, борбор Азиядагы жана башка мурдагы советтик өлкөлөрдү салыштырмалуу бизде сөз эркиндиги бар деп. Бул эмне бийлик алып келдиби ушу сөз эркиндикти ушундай бийикке, ушундай деңгээлге, же журналисттер өзүлөрү алып келдиби? Булар бийлик ушинтип эле айтат да, биз мына сөз эркиндигин бердик, ошо менен жыргап эле жашай бербейсиңер депчи. Бирок деген сөз эркиндигин бийлик алып келген жок да. Бул бийлик алып келген жок. Эң туура. Эми тилекке каршы абдан өкүнүчтүү. Акыркы ошо 32 жылда канча бийлик алмашпасын, башында колдоп, Руслан мырза айткандай, адегенде баарын колдонуп өздөрүнө керектүү учурда пайдаланышат дагы, бийликти бекемдеп алгандан кийин баардыгын эстен чыгарышат. Анан ушундай спикер болуп калган адамдар, бизде эркиндик көп, бирок жоопкерчилик жок. Ушундай жалган маалымат таратып, биздин ар намысыбызга доо келтирди деген сыяктуу мындай нааразычылыгын айтат да. Мен бул мындай айтканда негизи спикер айта турган деңгээлдеги сөз эмес болчу чындыгында. Спикер башкача айтса болмок. Анан эгерде спикер өзү жеке мисалы анын аброюна ким шек келтирсе, азыр Кыргызстанда иштеп аткан бардык мыйзамдар менен, ошол эле жарандык кодекстер менен, ошол эле кылмыш жаза кодекси аркылуу ким анын абийирине шек келтирип атса, сотко кайрылып, аны менен сотто сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Болбосо азыр журналисттердин үстүнөн түшкөн арыздарды кароочу комиссия бар атайын. Ошого кайрылса да болот эле да. Анан баягы мындай так конкретика жок эле, анан ушинтип жалпысынан айтып кое берүү менимче жакшы эмес. Бул жакшы тенденция эмес да. Керек болсо мына ошол фейктер тууралуу, именно ошол фейктер менен күрөшөбүз деп мыйзам кабыл алышпадыбы? Ошону кайсы парламент кабыл алды азыр мына? Ошол иштеп атпайбы? Эгерде фейк таратып аткан болсо, эмне үчүн ошол мыйзамды пайдаланып, ошондой мындай ошол мыйзамдын үзүрүн көрүшпөйт? Мындай чындап эле фейк маалымат болуп атса, бул бир. Экинчиден, азыр биз кайсы заманда жашап атабыз? Азыр бардык кыймыл аракет, азыр жеке жашоо деген жок калды. Айрыкча мамлекеттик жогорку кызматта турган адамдарда. Сенин башкача айтканда, ошончо кызматка барганга макул болдуңбу? Демек, сенин баскан турганың, ар бир айткан сөзүң, бардык кыймыл аракетиң коомчулуктун көз алдында. Азыр журналисттер эле эмес, ар бир адам көчөдөн көрсө дагы өзүнүн кол телефонуна тартып, социалдык тармактарга жүктөп, ал тууралуу өзүнүн оңбу, терспи, ар кандай пикирин айтууга укуктуу болуп атпайбы? Анан ушундай шартты эске алганда, журналисттердин эле эмес, коомчулуктун оозун жабуу мүмкүн эмес да.
Демек азыр журналисттер эл өзгөрүүгө тийиш эмес. Азыр ошол мамлекеттик кызматта турган адамдар өздөрү азыркы учурга адекваттуу иштеп, адекваттуу жүрүм турумду калыптандырып, коомчулуктун көзүнчө. Анан ушундай жалпы журналисттерге же болбосо башка тармактын өкүлдөрүнө кандайдыр бир сын айтаарда мындай даректүү сын айтса жакшы болот эле да. Үстүнөн эле чампаламай жакшы эмес негизичи. Себеби жоопкерчилик деп дайыма бизде сөз эркиндиги бар, силерде жоопкерчилик жок деген дагы акыркы кезде абдан кеңири чоң мындай дайыма айтыла турган шылтоо болуп калды да. Азыркы бийликтин өзүнө жоопкерчилик барбы? Маселе эмне үчүн маселени ушундай сураганга болбойт? Болуптур. Журналисттерден сөз эркиндиги бар экен, жоопкерчилик сурап атасыңар, а бийликтин өзүнө жоопкерчилик барбы? Мисалы, ошол жалпы коомчулуктун бүйүрүн кызыткан, кандайдыр бөлүгүнө жакпаган демилгелерди көтөрөрдө, же болбосо айтаарда, же болбосо ошол демилгелерди мындай негиздегенде ошол жоопкерчилик менен жасап атышабы ошондой иштерди? Ушундай эмне үчүн суроо койбойбуз биз? Эгер башка кеп эле, эгерде биздин мамлекеттик кызматкерлер, айрыкча эң жогорку кызматта турган адамдар абдан жакшы иштеп, мыкты жоопкерчиликти алып, бардык тараптан коомчулукка керек болсо жанындагыларга үй бүлөсүнө үлгү болуп атса, мисалы, журналисттер эмне дейт эле? Анда чын эле элдин азыр көз көрүп турбайбы? Элдин азыр 2 көз эмес, ар биринде 4 көз бар. Ошолор айтат эле да, ай булар жөн эле, бул жакшынакай деп кетсе, ошон жөн эле асылып атышат депчи. Андай эмес болуп атпайбы тилекке каршы? Ошон үчүн жоопкерчилик маселесин баягы бардык ишти журналисттерге шылтай берүүдөн мурда мындай өздөрү да ойлонсо жакшы болот эле да. Анан мен бир абдан өкүнүчтүү нерсени айтып койгум келет. Мына Нурбек мырза азыркы ушу кезде кандай жарандык процесстер жүрүп атканын, кандай кылмыш иштери каралып аткандыгын кайсы редакцияларга санап өттү да. Ушул иштер боюнча анан жанакы алдыда келе турган жаңы мыйзам долбоору боюнча ошолорго биз чечим кабыл ала турган депутаттарга, министрлер кабинетине, президенттин администрациясына биз үнүбүздү угузалы, оюбузду, сунушубузду жеткирели деп биз журналисттер, коомчулук канча күч аракетти биз жумшап атабыз, канча тегерек үстөл өтүп атат, канча деген талкуулар жүрүп атат, талдоолор жазылып атат, каттар жазылып атат. Бул эмне деген мондай канча адамдык күч, канча финансылык каражат, убакыт кетип атат бугачы. А биз ошону тескерисинче өнүгүүгө жумшасак болот беле. Мен ушуга абдан өкүнөм да, ошол нерсеге акыркы жарым жыл ичинде мындай сергек ойлонгон медиа коомчулук ушуга абдан көп күч жумшады. Ошону өзүнүн өнүгүүсүнө, өзүнүн финансылык, материалдык каражатын жакшыртууга, же болбосо дагы бир журналистиканын жаңы бир мындай тармактарын өнүктүрүүгө жумшаса, дагы өнүгүү болот эле. Тилекке каршы биз азыр мамлекетте өзүбүз менен өзүбүз күрөшүп атабыз. Ушуга абдан чоң ресурс, чоң күч жумшап атабыз. Рахмат. Аскер эже аябай чоң бир маселени койду да. Бул жерде көп мен угуп калам. Журналисттер күнөөлүү деген сөздүчү. Анткени эгерде мурун журналисттерге аябай муктаж болгон адамдар аябай журналисттерге эле кайрылат да, азыр деле кайрылышат, суранышат да. Менин үнүм жетпей атат, силерден чыгарып койсок болобу, силерден аркылуу жетип калар деп биздин редакцияда аябай көп кайрылышат. Жөнөкөй адамдар, анткени чын эле алардын үнүнө жетпей калышат. Азыр деле митингдер болууга тыюу салынбадыбы? Митингдер өткөрүлбөй калды. Ошондуктан түзмө түз редакцияларга кайрылып калышты да. Мен үнүм жеткирип бергиле, муну айтып бергиле деп. Бирок мен көп угуп калам, журналисттер тигиндейсиңер, журналисттер мындайсыңар деп. Ошо бийликке жакпаган сөздү, мындай жек көрүү сөздү азыр жөнөкөй элге да мындай таңуулап атышат да. Эл да ошентип айтыш керек экен да. Эл чын эле көбүнчөсү сиз айткандай адекваттуу, балким ойлонушат, бирок мындай көп түшүнө бербеген адамдар журналисттерге мындай биздин жашоодо, биздин ушу өлкөбүздө болуп аткан абалды журналисттерге оодарып коюп атышпайбы? Бул албетте бийликтин пропагандасы болуп атат да. Анткени чын эле бийликтин колунда аябай көп мамлекеттик ресурстар бар. Ошол ресурстар аркылуу бийлик өзүнүн оюн жеткирип атат да.
өзүнүн бийликтин азыр ою ушундай да, журналисттер баардык нерсеге күнөөлүү, алар деген башкача жазат, позитивдүү маалымат бербейт, бирдеме айтсаң башкача берип коет деп ошол эле айтышат. Мындай жогорку кеңеште эле өзү айткан сөзүн сөзмө сөз берип койсоң деле журналист күнөөлүү болуп калат. Анткени эгерде чын эле ал сөз деген мындай терс маанай жаратса коомдо, анда ошо депутаттар айтат да, журналисттер күнөөлүү, менин сөзүмдү башкача кыркып берип коюшту депчи. Эмне үчүн журналисттерге карата ушундай башкача мындай терс таасирдүү тенденция кетип баратат? Ошо журналистиканы талкалоого бурулган. Мен аскерем жанагы эмесине, эжеген эмесине кошулам. Бул мен баягы өспүрүм кезде эсимде бар дедим. Ошондо свободный горный жаага чыкканда дагы менин аябай көп эстеген сөзүм ответственность. Акаев чөн эле трибунадан кайталап туруп алган да. Жоопкерчилик болуш керек, ооба ал маанилүү, бирок жоопкерчилик болуш керек деп. Ошол риторика мына 32 жылдан бери өзгөргөн жок. Эмнеге жоопкерчиликти дайыма бийлик башка бирөөнөн издейт да? Өзүндөгү жоопкерчиликчи. Толук кошулам. Мисалы, канча 3 революциялык абалга алып келген үчүн ким жооп берди? Пандемия болду, ким жооп берди? Тажикстан кол салды, 3/4 бир жакыр. 1 миллион мигрант, класстарда 50, группаларда, бала бакчаларда 90 киши ким жооп берип атат? Билим деңгээли, саламат сактоо, коомдук транспорт тыгын, мисалы, ким эч ким жооп бербейт да? Эч ким бизде жооп бербейт. Бирок элге келгенде эле жоопкерчилик, элге келгенде эле мыйзам. Ушуга биз көндүк да, элди көндүрдүк. Экинчи маселе жанагы сиз айткан өрнөктөр, журналисттердин жанагы акты караны ак деген маданиятты ким көрсөттү биринчи? Биринчи мамлекеттик телеканалдар көрсөттү. Азыркы эмес, мурун деле ошондой. Мисалы, баарыбыз эле көрдүк. Өмүрбек Текебаевга кол козголгон иште кандай жанагы эмне гейт эмелердин баары, матрешка баарын ошону кандай кылып коомго тартуулады? Коом менен кандай манипуляция кылды? Коомду кандай акты караны ак деп көрсөтүп башын айландырды? Анын мастер-классын мамлекеттик телеканалдар көрсөттү. Кандай кылып берсе болот өрнөгүн, үлгүсүн ошолор көрсөттү. Анан аларды эч ким көрбөйт, эч ким көргүсү келбейт. Мисалы, ошол мамлекеттик телеканалдардын революциялык абалга жетишкиришине, бийликтин ишеним жоготушуна салым аябай эле чоң да. Туурабы? Биз анткени себеп ушундай бир коомбуз, дагы эле телевизордон чыкса туура деп эсептейбиз, гезитте чыкса туура айтты деп эсептейбиз. Ошондой коомбуз, ошону билип туруп, кандай кылып бийлик өзүнүн баягы бир жетекчиси айтып чыкты го, силер келгенде эле туура бер, болгондой бер деп айтасыңар, анан 1 жылга жетпей эле позицияңар өзгөрүп кетет деп. Мына муну жасаган ким? Журналисттер жасаган жок да муну. Түздөн-түз жанагынын басымы ар келген бийликтин көргөзмөсү менен болуп аткан иштер да. Өзүбүз деле байкайсыз го, революциядан 2-3 күндө эле мисалы КТР сонун берип калат. Болгондо болот экен да. Ошол эле журналисттер сонун берип атпайбы? Өзгөрүп атат. Анан эми бул жерде сиздин сурооңуздун маңызына келсек, демократия негизи бир эле принципке такалат. Элдин баарын дайыма келесоого көрө бербейсиң да. Диктатордук, тоталитардык режимдер, мыйзамга таянбаган режимдер, электоратка таянбаган режимдер дайыма коомдун айлана чөйрөдө болуп аткан окуяларды түшүнүүсүнү чектегиси келет. Себеби эмнеде? Айланада ал мен реформа кыла албайт, маселелерди чече албайт, көйгөйлөрдү чече албайт, анан ошону элдин түшүнүүсүн каалабайт. Эл эмне болот? Эгер айлана чөйрөдө болуп аткан кемчиликтерди, каталарды, ийгиликсиздиктерди, жасалбай аткан иштерди көрүп атса, эл эмне болот? Электорат нааразы болот. Ошол нааразылыгын чектеш үчүн бул дайыма жанагыдай күн тартипти, маалыматты көзөмөлдөгүсү келет. Демократиянын таянган принциби ушул эле. Бүгүнкү күндө ар келген Кыргызстанга бийлик ушуну эле жасагысы келип атат. Мындайча айтканда, эффективдүү башкара албайт. Колунан айткан, убада кылган нерселер колунан келбейт. Анан акыры эмне болот? Көйгөйлөр менен күрөшкөндүн ордуна сын айткандар менен күрөшө баштайт. Көйгөйлүн өзү менен күрөшпөйт да. Бул мындайча айтканда Кыргызстанда тарых укмуштуудай кайталанып, ар келген биттин копиркага алса болот да. Оп окшош, ушунчалык окшош менен кайталанат, таң каласың да. Бул бир гана Кыргызстанга эмес, Кыргызстанга окшогон жакыр диктатордук режим менен башкарылган, мыйзам сыйланбаган, адам укугу болбогон өлкөлөрдүн баарында эле ушундай эле көрүнүштөр бар. Сиз жана айтпадыңызбы, башында журналистика бүгүнкү күнгө кантип келди депчи? Бүгүнкү күндө журналистиканын мындай абалга келип калган себеби, мындай бизде сөз эркиндиги калыптанып калган себеби,
Биз башында мен ойлойм чу деген деле элге түзө турганбыз. Биз башында ошо өз алдынча оокат кылып жанагыдай Асабага, Свободный көрүүгө ошол республикага ошол журналисттер эмне кылыш керек болгон? Атаандашыш керек болгон. Анан тиги Нурбек мырза айткандай жан багыш керек болгон өз алдынча оокат кылып. Өз алдынча оокат кылып жан багып атаандаш үчүн эмне кылыш керек? Туура бериш керек аудиторияга. Аудитория алданбайт да. Эл бир алданат, эки алданат, эл бат эле түшүнөт эмнени эмне болуп атканын. Ошон үчүн булар дайыма бул жеке менчик гезиттер, массалык маалымат каражаттары чындыкты айтып келген. Ошону менен эл буларды баалаган. Ошону менен издеп таап барып ошолорду окуган. Мен бир 2 жыл мурун бир эме өзүм бир 3 ай 4 ай эме кылдым да. Соц сурамжылоо кылдым. Мен аябай таң калдым. Камерамды көтөрүп эле көчөгө чыксак эле эл чууруп эле эмени сурай берет да. Тиги биздин айылга да барыңызчы, суу чыкпай атат. Айыл өкмөтү мынтип атат, жерди мынтип таратып салды. Садиктин абалы мындай да. Анан ыдырыс менен кимдин телефонун көп сурашат. Улан беле? Улукбек. Улукбектин. Ошонун телефонун таап бериңизчи, мен чакырат элем, айтат элем. Мына, сиз айткандай эле эл бүгүнкү күндө ошол массалык маалымат каражатына чыкса менин көйгөйүм чечилет деп аябай ишенет. Мисалы, Али, Болот Темировдорду мен көп көрдүм. Качан көрсөң, элдин кагазын алып алып, иликтеп, карап, тигилер багыштар ошондон үмүт кылып, бул менин маселемди көтөрүп чыкса, менин маселем чечилет деп, бүгүнкү күндө чын эффективдүү, натыйжалуу иштеп аткан массалык маалымат каражаттарыны ошол институт менен биз эже айтканда өзүбүз менен өзүбүз күрөшүп ушуга убакыт коротуп атабыз. Мына канча жылдан бери, 2 жылдан бери массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзам менен алып урушуп жүрөбүз. Анан инагент НКОлор менен урушуп жүрөбүз. Эмнени жок кылдык? Конституцион сотту жок кылдык. Биз капкайдагы маселелер менен талкуулап атабыз. Бул турмуш бүгүн такыр башкача да. Турмуштун кымбатчылык, мигранттар, коомдук транспорт. Кыргызстан кандай өзгөрүп атат? Кайрадан утулуп атабыз, кайрадан утуп атабыз биз. Ошону ойлонбой. Биз ута турган нерсени мындай убагында кармап, ошонучу бир мындай күрөө тамырын кармапчы, ушул жактан кетсек бизге пайдалуу болгон турат деп андай талдоо болгон мен бир да киши көрө элек. Тескерисинче журналисттерди өнөктөш кылып, жардамчы кылып, кайсы аймакта, кайсы шаарда, кайсы райондо эмне кемчилик бар экен айтып чыккыла дегендин ордуна бекер. Массалык маалымат каражаттары айтып чыкса, көп маселе чечилет. Тескерисинче буларды бир душманга айландырып алды да. Бул сапар өңүт аябай өзгөрүп кетти. Мен ошого аябай таң калдым. Мурун мындай болчу эмес. Мурун сын айткандар менен күрөшүп, азыр Кыргызстанда бөлүп жарылуунун эмеси мамлекеттик телеканалдар менен жеке менчик телеканалдар, массалык маалымат каражат бири-бирине экөө тең, тиги да кыргыздын каналы, тиги да кыргыздын каналы. Бири-бири менен мына бул аябай бир буга чейин болгон эмес. Болгон эмес. Кооптуу абалга кептелип калдык да. Бул жакшылык менен бүтпөйт го дейм. Мен ушу суроону азыр берейин деп аткам. Так ушу суроону. Эгерде Акаев мезгилинде биз Акаев менен Бакиев эркин журналисттер менен күрөшүп, кээ бирлери атылып кеткен убакытта Атамбаевдин кезинде журналисттерди бири-бирине карама каршы коюп алып, маалыматтарды каралуу маалыматтарды байма-бай чыгарып келген мамлекеттик жана бир нече интернет ресурстарда. Мен ушу Атамбаевдин убагында Сентябрь телеканалын жетектеп тургам, оппозициялык телеканалды. Ошондо бизди жаап коюшканда, ушу Атамбаевдин бийлиги кандай гана каралоодон биз өткөн жокпуз. Ушунча биз эгерде биз өзүбүз таза болбосок, бизди асфальт менен түздөп коймок. Таза болгонубуз үчүн эле биз ошондо сакталып калганбыз ошол убакыттачы. Анан элестеткиле, Атамбаевдин убагында ошол башталган ошо тенденция. Азыркы бийликте тенденциясы башка жанрга өтүп кетти. Жанакы эркин журналисттер иликтейт. Коррупцияны иликтеп атат. Алар иликтебей эле журналисттердин ишмердүүлүгүн, мамлекеттин журналисттери кандай жашап атат деп иликтебей эле, алар мамлекеттин казынасын кемирип аткан уруулардын жанакы иштерин деген ачыкка чыгарып аткан кезде биздин мамлекеттик телеканалдарда иштеп аткан журналисттер ошо иликтөөгө каршы иликтөө жасап аткан жанрга жетип атабыз. Элестеткиле, кандай биз контр иликтөө деген жанр чыкты да. Жаңы ооба. Бул да бир билбейм. Ооба, билбейм буну кандай деп аташ керек, бирок бул тренд эмес, бул деген жаман көрүнүш болуп атпайбы?
бул негизи мындай карап турсаң, мындай четте карап турсаң, бул деген аябай жийиркеничтүү болот атпайбы? Анткени журналистика мындай болбош керек. Журналистиканы ким булгап атат? Журналистиканы ким булгатып атат? Эмне үчүн бул жанр, бул журналистика деген институт мындай өзүнүн ичинде жүргөн коллегалар эле бири-бирине ушундай мамиле жасап, өзүлөр ошол институтту жок кылып атат. Эмне үчүн? Мен бир ошол кошумча бир суроо соройм. Сиз көрүп калдыңыз да мурунку эмени. Мурун ушундай журналисттердин ичинде мамлекеттик болобу, жеке болобу, тилектештик бар эле? Негизи жалпы тилектештик, өтө бир чечүүчү учурларда тилектештик бар болчу. Бирок Акаевдин учурунда деле бийлик журналисттер бири-бирине кайрап, бири-бирине каршы пайдаланчу. Мына мен так айтып берейин. Асаба жумасына 2 жолу чыгат, Кыргыз туусу жумасына 2 жолу чыгат. Эркинтөө ошондой. Анан илгери интернет жокто биздин кайым айтыштар ошондой болчу да. Мисалы экинчи күнү Кыргыз туусу биз тууралуу бир нерсе деп жазат, биз 5-нчи күнкү Асабанын саны менен аларга жооп беребиз. Ушундай болчу. Көп кишилердин көзү өтүп кетти. Мен эми аттарын атабай эле коеюн. Ушундай илгери кайым айтышы ошондой болчу. Бирок баарыбыз эле түшүнүп турчубуз ошол кезде. Ал кишилер жооп жазгандагы бияк тараптардагы мындай өз каалоосу менен эмес, кандайдыр бир мындай ишарат менен жасап аткандыгы белгилүү болуп турчу да. Анан бирок ошол эми кыргыздын мүнөзү ошондой экен, ошондой кайым айтыш жакчу да эмнегедир. Анан ошентип күчөп бири-биринин баягы болгон кемчилигин чукуп айтышкан сайын отур сүрөп, тим эле мына, тим эле курч жасты аябайт эле антти минти деп аябай күчөп ушинтип турчу да. Ошондой болгон, андай учурлар болгон. Азыркы учурда Катя сен сурап атпайсыңбы? Бул эми абдан мындай начар көрүнүш, жийиркеничтүү көрүнүш сен айткандай. Мына менин чейрек кылымдан ашык өмүрүм ушу журналистикага мен сарптадым. Анан эми орто жаштан өтүп калгандан кийин азыркы жаш муун чыгып атат. Биз буюрса көп негизги жасай турган ишибизди жасап басып өттүк. Эми буюрса мына жаңы технологиялар чыгып, биздин жаш журналисттер жакшы өнүгүп кетип атат деп мындай тынч, ушунчалык бир азыркы жаштарга ыраазы болуу менен карагым келет да. Бирок тилекке каршы азыркы көрүнүштөрдү көрүп туруп, баары бир деле келечек үчүн кооптонуу пайда болот. Биз технологияларды өздөштүрүп, соцсеттер менен укмуш куралданып алганыбыз менен биздин маңызыбыз биздики мындай начар болуп атпайбы? Өтө начар түшүп кетпедикпи? Мисалы душман туткан, душман көргөн нерселер тараптар дейли, мисалы ошо менен деле маданияттуу түрдө айтышса, маданияттуу түрдө аргументке аргумент, фактыга факт, санга сан келтирип айтышса болот да. Анан бири-биринин кемчилигин чукпай, анан мен жана мамлекеттик телеканалларда иштеп, азыр контр иликтөө жүргүзүп аткан кесиптештерди мен ойлобойм, алар ошондой өздөрү жетекчилигине кирип, демилге көтөрүп чыгып, кол көтөрүп, мен ушуга каршы ушундай жазап чыгайынбы? Мен тим эле ушинтип салам деп айтканда мен ишенбейм, мисалы үчүн. Алар да сөзсүз ошондой баягы бийликтин бир кызыктар тараптардын ишараты менен ошондой жасап атат деп ойлойм да. Менимче ошондой. Кесипти талкалоо максатында кетип баратпайбы бул иш-чаралар? Ооба, ошондой эми кесип болбой калышы мүмкүн да. Анткени бири-бирине ушинтип сыйлабай жанагы тилектештик деп атпайсызбы? Кайдагы тилектештик? Негизи бул жерде башка маселе турбайбы? Эми кесипти сыйлоо, кесипти таза, туура алып кетүү жөнүндө айтсак, азыркы негативдүү тенденциялар эми абдан көп. Эми азыркы мен жаштарга суктанам дейм, бирок айрымдары ошол журналистиканы бизнес тутуп атышпайбы? Бизнес катары көрүп, аны пайда көрүү катары, мисалы үчүн кызматтан кызматка жогорулоо катары туткан, кандайдыр бир материалдык пайда көрүү деген сыяктуу, же бир мындай ишин жасатып алуу деген сыяктуу ушундай бир булак катары көрүп атпайбы азыркыларчы жаштар? Ушул жол менен биринчиден элге батыраак таанылат экенсиң, экинчиден ишиңди бүтүрөт экенсиң, үчүнчүдөн мындай кандайдыр бир коомдун бөлүгүндө сен атың белгилүү болуп калат экен, айткан сөзүң баягы анча-мынча жерде фамилияң белгилүү болуп калат экен. Ушуну бизнес катары туткан жаштарды көрсөм, мен эми билбейм, эми өкүнүч албетте. Мындай бардык эле тармактарда жакшысы жаманы да болот го, мунун баары менимче элгенет деп ойлойм. Бирок
ошол учурда ошол баары бир келечек үчүн мен тынч мындай тынч ойлоно албай калдым да, баары бир кооптуу. Эгер ушинтип кете берсе, айланып отуруп талкаланып, чыныгы кесиптик журналистика жок болуп, жөн эле бир бизнес жасоонун же болбосо бир кызыкчылыктардын эле бир куралы, аспабы болуп калабы деген да бир ушундай ой түйшүлтөт негизи. Рахмат. Бизде дагы бир цитата бар экен, ага чейин окуп кетейин. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Ошол эле кезде биз былтыр ушу дагы бир репортеру Без границ деген уюмдун баяндамасында биз 122 орунга биз түшүп кеттик. Негизи кечээ мына чоң конференция өттү, ал жерде эл аралык уюмдар ушу болуп аткан Кыргызстанда болуп аткан акыркы процесстерге жана ошо ЖМК тууралуу мыйзамга өзүнүн баасын беришти. Ошол жерде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Тереза Рибейро мындай деп айтты да: Кыргызстанда журналисттер үчүн мейкиндик көбүрөөк чектелген. Бул албетте жакшы кабар эмес. Биз мындан тышкары журналисттердин оозун жабуу үчүн аларды каралаган, дискредитация кылууга басым жасаган компанияларга күбө болуп жатабыз дейт. Эгерде ушу бийлик дискредитация кылып аткан учурда биздин ушу жанакы эле кайра эле тилектештикке эгерде кайрылсак, эмне үчүн биздин журналисттер өзүнүн мындай сактануу сезимин кичине көбүрөөк алып чыкпайт алдыга? Эмне үчүн ошол эле журналисттер, мамлекеттик телеканалдарда иштеген журналисттер өзүнүн кесиптештерине карата каралуу материалдарды даярдоого өзүнүн күчүн азыр кошуп атышат? Эмне үчүн бул мындай абалды башка жака, башка нукка бурса болбойт? Мен суроону туура түшүндүмбү? Эмне үчүн мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынын журналисттери ушундай жолго барып атышат, туурабы? Барып атышат. Ошол эле кезде алар сактануу катары да өзү ойлонуш керек да. Бул кесип, бул кесип менен алар жашап атышат. Сиз айткандай, балким бизнес катары келгенби бул кесипке, же чын эле чын делинен патриот катары бул кесипке кирип иштеп атсабы? Бирок бул кесипте да алар. Бул кесип аларды мындай багып атат десек болот да. Ошол эле убакта алар ойлобойбу, азыркы кылып аткан, азыркы болуп аткан процесстер аларга карата жаман таасирин тийгизиши мүмкүн? Мен бирөөнүн ордуна жооп бериш кыйын албетте, бирок башка мисал бар. Ошол эле мамлекеттик саясат, мамлекеттик кызмат дейли. Убагында бул Акаевди деле мындай сынга алып атабыз го. Бирок ошол убактагы мен мисалы бир эксперт менен сүйлөшсөм, ал айтчы. Мисалы жана госрегистр жагында азыркыдай орой бузууларга эч ким барган эмес. Коркчу. Себеп деген мен эртең соттойт, мен могуга жооп берем, жок мен кол койбойм. Жумушунан кеткенге чейин даяр болчу. Бирок барган сайын ошол эмете берет экен. Бир жолу мындай прецедент жаралат, анан боло берет экен да. Кийин бийлик алмашты, жооп бербей калды, дагы эле кызматта жүрөт деп, ошондой боло берет болуп, ушундай жолго түшүп алды да. Эми жетекчиси эмне десе, ошону кыла берет. Ал уже мыйзамды карабайт. Айырмасы жок. Мейли тергөөчү, мисалы сиз деле көрүп атасыз, могу эмелерде катышып атканда, соту коркпой калды. Алар мыйзамды эмес, жогорку жактан түшкөн командалар карап калды. Мен ошо ойлоп турам, ушул оору азыр массалык маалымат каражаттарына, ошо мамлекеттик маалымат каражаттарына, же болсо эми ачыгын айтышыбыз керек, биз көз карандысыз деп койсок эле, ал сөзсүз түрдө демократияны тутунган, ошонун баалуулуктарын карманган журналисттер эле эмес. Анын арасында айрым олигархтар багып аткан редакциялар бар. Аны деле мындай жашырбай эле айтсак болот, билебиз. Ошолор каралып атат. Ошолор жана антиэлектөө деп атканыңыз, ошолор кылып атат. Буларды укпагыла, булар бузукулар жана башка ошол жактан да чыгып атпайбы? Демек, алар дагы ушу күнүмдүк эме менен карап атат дагы, көрсө боло берет экен. Мен Атамбаевдин убагында иштегем ошондой, эчтеке болгон жок.
анан бүгүн деле ошону кыла берсем болот деп, бул көз караштын өзгөргөндүгү. Бул жана сиз айткандай жаман президент, жаман адат мындай башкаларга тарап кетип аткандыгын билгизет. Мына 50 баскыч ылдый түшкөн бул уккан эмесмин да, Акаевдин да, Бакиевдин да мынчалыкка чейин болгон эмес. Мейли бир 5-6 позицияны жогот. 50 деген бул жарты списоктун астына түшүп кетип атабыз. Бул деген ушу сиз айткан ушунун таасири, ошол эле жана мыйзам долбоорлордун мына Руслан мырза айтып кетти, дагы бир эмени айтпай калдыңыз. Жалган маалыматка каршы күрөшкөн мыйзам деп аталат. Жалган эмес эле, ал эчтекени текшербей туруп эле, жалган экенин деле билбей туруп эле жөн эле жапсала турган мыйзам. Анан ошонун айынан биз ушунча түшүп кетип атабыз. Анткени муну юристтер да түшүнбөйт да. Мен өзүм экинчи билим юрист. Ал жерде эч кандай мындай далилсиз эле, бир тараптуу эле жазылган мыйзам. Ошо мыйзам, жалган маалыматка каршы мыйзам кабыл алынды ушул жылы. Азыр мына эгерде ушул жылы жалпыга маалыматтын мыйзамын кабыл алса, балким чын эле биз дагы төмөн түшүп кетишибиз мүмкүн. Анткени ошо эл аралык уюмдар азыр эле айтып атат. Силер мыйзамдарды ушундай жанагы авторитардык режимди колдогон негизи ушундай мыйзамдарды кабыл алсаңар, силердин рейтингтериңер жана имиджиңер башкача болот деп. Бул бизге мындай журналисттерге карата каршы күрөш, мамлекетке карата каршы күрөш болуп кетип жатпайбы? Эми анткени бир-эки мейли бир-эки журналисттерди жаап койсун, же башка редакциялар жаап койсун. Азыркы аскерич айтып кетпеди, 30 жылдан бери ошол эле журналисттер, эгер жабылган мындай куугунтукталган журналисттер, алар күчтөнүп, алар тескерисинче күчтүү болуп, азыр деген эң мыкты журналисттер болуп келбедиби? Демек, аларды жеп бүтө албайт да. Алар калгандай болгондой эле өзү эле өнүгө берет. Журналисттерди куугунтуктаган убакытта негизи өлкө жабыркап атпайбы? Бул жерде өлкө жөнүндө маселе пайда болуп атпайбы? Журналисттерге карата эмес, алар өзүнүн жолун таап кете берет. Мейли түрмөгө отурса деле чыгып туруп өзүнүн жолун таап кетет. Бирок өлкө килтеген мындай өзүбүздүн өлкөбүз жабыркап атпайбы? Туура айтасыз. Ушул индекстер бул жөн жерден индекстер эмес да, бул силер билгиле кайсыл ортуңарда экенсиңер деп көрсөтүлгөн индекстер эмес. Бул индекстерди ошол ООНдун эле системасында же болбосо башка эл аралык уюмдардын системасында бул инвестицияга байланыштуу, же болбосо ошол жердеги мамлекетте канчалык коопсуздук же коррупция менен кандай күрөшүүлөр болуп атат. Эгерде ошол жерде көз карандысыз журналисттерге басым болсо, коррупциянын индекси ал жерде көбүрөөк болот. Ошондуктан бул жерде туура айтасыз, эгерде ошол индекстер артка кете баштаса, бул жерге кайтара биз ошол мамлекетке каршы иштегендей мааниде болуп калат. Ошол жерде инвестициялык климат өзү башкача экен. Бул жерде мисалы чындыкка мындай жетиш мүмкүн эмес экен. Бул жака инвестиция салыштын кажети деле мындай өтө опурталдуу экен. Сот системасы дагы мындай чындыкка мындай дал келбеген чечимдер чыгарып коюшу мүмкүн экен деген тыянакка келе турган болсо, анда бизге кайдан инвестиция келиши мүмкүн да. Эгерде биз мындай бир ачык мындай немелерди жүргүзбөсөк, мамлекет бийликте отурган адамдар, ошол эле кызматта отурган адамдар бул жөнөкөй адамдардан укук тараптан, ушул жеке укук тараптан айырмаланат. Немеден эгер ошол бийликке келип атканда
автоматтык түрдө ошол биздин мыйзамда көрсөтүлгөн, ошол жогорку соттун пленумунда да көрсөтүлгөн бийликке кадам басканда эле ошол мен ачык болом деп, ошол критикага, конструктивдүү критикага мен ачык болом, мен даярмын деп ошого макулдуулугун автоматтык түрдө кошо берет, ошол кызматтык орунга отурганда деп көрсөтүлгөн. Мыйзам талабы ошондой. Ошон үчүн аларда бети мындай калың болуш керек критикага. Анча мисалы менин жеке жашоомо караганда кызматтагы адамдын жеке жашоосунун ушул укуктук талаада экөөнүн айырмасы бар. Менин жеке жашоом кийлигишүүсү менен жана кызматта отурган публикалык адамга ошонун жеке жашоосунун ага кийлигишүүнүн өзүнүн немеси бар, границалары. Эгерде ошол жеке жашоосундагы жүрүм туруму ошол алып кандайдыр бир ишин алып барганга тиешеси бар болуп, ошого бир неме боло турган болсо, анда аны жайылтыш керек. Ошого бат эле байып кетсе, ошо кызматка келип бат эле байып кетсе, албетте аны чыгарыш керек. Анан буну туура кабыл алыш керек да. Буга ачык, эгерде ошол бийликке келип атса, эгерде кызматтык орунга келип атса, ошого макул болуп, анда мен мына ачылып берип атам, мына бул жактан алынды, же болбосо менин жүрүм турумум мындай болуп атат деп ошого макулдуулугун берет да. Анан кийин ошону туура кабыл албай эле, анан кийин күрөшүү болуп, биз туура айтып атасыздар, өзүбүз менен өзүбүз күрөшүп, бул жерде башка бир механизмдерди ойлоп таап, кайтара ушул журналисттерди өнөктөш кылып, иштетип, башка өлкөлөрдө мамлекеттик же болбосо муниципалдык заказдар болот, конкурстар болот. Ушул материалдарды, ушул проблемаларды чагылтып бергиле, ушул жерде көз карандысыз журналисттер дагы иштесин, ушул жагдай менен иштеп берсин депчи. Мисалы ошол Казакстан Республикасынын масс медиа боюнча долбоорун карап көрсөңүздөр, целый блок ушул конкурска кантип катышат, кайсыл көз карандысыз орган ошону текшерет, кабыл алат, ошону ким контролдойт, кантип ошол мамлекеттик заказ конкурс аркылуу ошол массалык маалымат каражаттарына таркалат. Ошентип информациялык мындай өзүнүн бир проблемаларды жеткизип, ошол мисалы кээ бирки мамлекеттик телеканалдар жетишпей аткан жакты балким көз карандысыз немелер дагы карап, социалдык, гендердик, коррупциялык маселелерди балким ошол жактан дагы колдоп берет. Эми мисалы бизде убакыт аз болуп калды. Жыйынтыктап келсеңиз. Эми журналисттерди жамандай бергенде дагы болбойт да. Жакшы нерсе болуп атса көрсөтүп эле атышат журналисттер. Мектеп салынды, мектеп салыныптыр, жакшы салыныптыр, ичи жакшы экен. Анан мектеп туура эмес салынып калып, ал жерден акча желип кетсе, аны да көрсөтүп атат. Демек, ар тараптуу болгонго аракет кылып атышат. Ошону эми бир жак негативдүү эле карап, позитивдүү көрөйүн десе, мамлекеттик телеканал бар. Эми алар негативди көрсөтпөйт экен. Болгон нерсени, достоверный мындай информацияны. Ошондуктан бул дагы жаап коюш, чектеп коюш өтө бир неме. Албетте сөз эркиндиги абсолюттук эмес, бирок чектөө, бирөөнүн укугун тебелебестен ушул иш алып барыш керек. Рахмат, биздин эфирибиз жыйынтыкталды. Эгерде бирөөңөр болсо кошумчалап кетсеңер болот. Ошондон бүтүрөлү. Мен учурдан пайдаланып, эми 7-ноябрь эмеспи? Анан коомчулукка да бир кайрылып кетет элем да. Эгер биз 32 жылдык баягы эгемендүүлүк тарыхыбызда бир нерсени далилденди. Бизде өнүгүү сөз эркиндигинен башталат. Ошон үчүн баягы бул жерде эсептештерде айтып кетпедиби? Журналисттер аябай аракет кылып атат, кээ бирнерсе чагылдырып, маселелерди козгоп, көтөрүп, чечилишине салым кошуп атышат. Мен өзүм да иштеп жүрүп аябай күбө болдум. Карапайым элдин маселеси көтөрүлүп, чечилгенине мен өзүм көзүм менен көрүп, жасаган ишиңе да кубанасың да. Анан биз айрым учурларда коомчулукка да кайрылат элек да. Биз силерге мүмкүн болсо маселеңерди көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Бизге жардам бергиле, көмөк көрсөткүлө депчи. Бирок коомчулук анчайын көңүл бурбай коет эле да. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында ошондой. Коомчулук
журналисттер кайрылат, маселелерди көтөрөбүз, бизге жардам берели деп мындай эриш аркак болуп, тилектештик ичинде эки тең коомчулукта журналисттерди ошол өлкөнүн жарандары да. Ошон үчүн коомчулукта эгер мүмкүн болсо өзгөчө жеке менчик жана массалык маалымат каражаттарды журналисттерди өзү алдынча оокат кылып аткан, мамлекеттик эмес кылып аткан ошолорду колдоп турса, жок дегенде баягы анча-мынча тыйын тыпыр менен анча-мынча моралдык деле колдоо көрсөтсө туура кылып атасыңар десе, жок дегенде баягы журналисттер өзлөрү да шыктанат да. Туура иш жасап атырмын, мен эмеге коомдун үнүнө салым кошуп атырмын деп, жаштар азыр бул оң жакта иштеп аткан да жаштар көп. Ошону коомчулук мындай көз жаздында калтырбаса, мүмкүн болсо, аймактарда өзгөчө. Рахмат, бардыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Биз менен Аскер Сакыбаева, журналист, Руслан Акматбек, эксперт Нурдин Дүйшөнбеков, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы жана Нурбек Сыдыков, Медиаполис институтунун юристи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушун менен эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.